Эфирде аймактар программасынын кезектеги чыгарылышы сиздерди Талас облусунун аймагынан алынган маанилүү маалыматтар менен тааныштырабыз. Студияда мен Орузбек Шабданбек уулу, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта аймак калкын кубанткан күрдөөлдүү иш. Быйыл Талас шаарында 5 чакырымга жакын ички жолдорго асфальт басылды. Эми окшотту. 24 метр деген жол эч жерде жок. Японияда дагы 22 метр экен. Канаттууларды багып, капчыгын толтурган элиттик ишкер. 3 күндүн ичинде сатылып кетет. Мисалы 30 лоток алып келсе, 30 лоток 1,5 миң штук болот. Ал бир 2 күндө сатылып кетет. Билим берүү менен бирге көмөкчү чарбадан киреше тапкан мугалимдер. Мектепке эң керектүү өзүбүз пландап атабыз, интерактивный панель алып алалы деп, Кудай буйрса ошону алып алалык. Жарганаттар байырлаган кара коюн коргоо. Көпчүлүктүн көйгөйү болуп келген Талас шаарынын Асанбек Отурбаев көчөсү асфальтталды. Бул көчөнүн туурасы 24 метрге кеңейтилип, 9 сантиметр калыңдыкта асфальт басылууда. Жолду жергиликтүү жолчу ишканасы жасап жатат. Жаңы басылып жаткан асфальттын сапатына көңүл буруу керектигин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жолчулардан талап кылууда. Талас шаарынын Асанбек Отурбаев көчөсү буга чейин аң чөнөккө толгон ыңгайсыз жол болсо, мына бүгүн минтип заңгыраган асфальт жолго айланды. Учурда асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү. Эми дагы экинчи катмарын төшөйт. Асфальттын жалпы калыңдыгы 9 сантиметрге чейин болору айтылып жатат. Ушул тапта жолдун туурасы 24 метрге жетет. Ал эми асфальт басылган жолдун узундугу 1,5 чакырымга чейин жетет. Жолдун сапаты дыккат текшерилип, кемчиликсиз жасалуусуна өзгөчө көңүл бөлүнүп жатат. Отурбай көчөсүнүн асфальттоо ишинде жүрүп атабыз. Бүгүн биринчи катмар асфальтын басып атабыз. Асфальттын калыңдыгы 5 сантиметр болуш керек. Азыр мунууда 7 сантиметр болуп атат. Уплотненияны бергенден кийин бул 5 сантиметр болуп калат да. Ага чейинки мына люктары турат. Канализацион люкторун котордук. Бир 14-15 жерден. Булардын берде негизи асфальт 9 сантиметр салынат. Ошонун биринчи катмары буюрса бүгүн кечке бүтүү аракетинде кылып атабыз. Асанбек Отурбаев көчөсүнүн аң чөнөгүнөн жадаган жергиликтүү тургундар кубанычын жашырган жок. Оңгул-доңгул чукур-бугур болчу. Мынакей мунугуну өзүбүздүн эле Таластын эли, Таластын фирмасы салып атат. Эми окшотту. 24 метр деген жол эч жерде жок. Японияда дагы 22 метр экен. Биздики 24 болду. Бирок эми окшотуп атат, жакшы. Бүгүн мынакей буюрса биринчи катмарын коюп бүтүп атат асфальтты. Аны эртең бүрсү күнү бүтүп калат окшойт. 2-3 айдан бери таза жолдор оңолбой, элдер өтө албай, абдан кыйналышып жатты эле. Мына эми буюрса мына 2-3 күндөн бери абдан жакшы саамал болуп атат. Ушул жерде мынакей жолчулар оңдошуп ушул жерди мына буюрса бир 2-3 күндө бүтөбүз деп атат. Элдин сүйүнгөнүнө сөз жок. Асанбек Отурбаев көчөсүнө жасалып жаткан асфальттоо иштери менен Талас шаарынын мэри Байышбек Астанакулов таанышты. Шаар мэри жасалып жаткан жолдордун сапаттуу болуусуна көңүл бөлүү менен Талас шаарынын инфраструктурасын жакшыртуу багытында комплекстүү иштер жасалаарын белгиледи. 50-60% жумуш бүтүп калды. Негизинен колду кармаган бул жерде жер иштери. Анткени столболорду жылдыруу, бул жердеги мыйзамсыз курулуштарды кеңейтүү боюнча бир топ жумуштар болду. Бирок бул жагы аз эле жумушубуз калды. Буюрса асфальт басуу. Буну бүтүрөбүз. Бул жалпысынан Отурбай көчөсүнө 41 миллион бөлүнгөн. Андан сырткары мына Манас көчөсү жүрүп атат. Ал 31 миллион болгон болсо, ал дагы 45-50% жумуш бүтүп калды. Кандай салынып атат, эртеңки күндө биз уят болуп калбай тургандай болушубуз керек. Чоң долбоорлор бар, аттракцион, жанагы заводдор, андан сырткары мына чоң көчөнүн жасоо, аллея жасоо, таза суу маселеси, резервуар жасоо, центр мындай өзгөчө жарык шаар, жашыл шаар, анан таза шаар болуш керек.
Önümüздөгү жылы Талас шаары боюнча жалпы 4 чакырым жолду асфальттоо пландалган. Ушул тапта шаардын Асанбек Оторбаев жана Манас көчөлөрүндө ремонт иштери жүрүп жатат. Ошондой эле Борбордук Бердике Баатыр көчөсү да асфальтталып, жолдун эки тарабына тротуар, веложолу менен жасалат. Шаардын жолдорун жасоого мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун фондусунан каражат бөлүнгөн. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талас шаары. Талас облусу агрардык аймак. Жергиликтүү дыйкандар 4 түлүк мал багып, үлүс жерине төө бурчак жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүн айдап, жылдык кирешелерин алышат. Бирок айыл жергесинде тоок багып, анын жумурткаларын сатыкка чыгарып, үй-бүлөлүк кирешелерин толуктаган фермерлерибиз да бар. Алардын бири Атай Огумбаев айылынын тургуну Чыңгыз Асанов. 500 тоок багып ишкерлигин баштаган карманыбыздын аракети менен жерине таанышып келгенбиз. Ишкер Чыңгыз Асанов тоок ферма ачып, киреше табууну колго алды. Атайын орундуктарды даярдап, 3 айлык чөжөлөрдү алып келген. Ал 1 айдан соң жумуртка бере баштаган. Эми Чыңгыздын 1 күндүк жумушу ушул фермада өтөт. Жумуртка багытындагы тоокторго өтө аяр мамиле жасоо керектигин айтат. Токмоктон Оазис Агро деген неме экен. Ошактан алып келдик. 3 айлык кезинде алып келгенбиз. Ошо 1 айга жетпей эле алды тууп баштады. Булардын немеси Декалп Уран деген породада экен. Ошо жумурткалары чоң болот экен мындай. Анан өстөрүнүн бестери дагы кичине мындай кичирээк, анан бирок жумурткалары чоңураак болот экен да. Жаңы башталды ошо азыр 1-2 ай болду. Тууп баштаганына 1 ай болду го дейм. Толук кире элек да бирок туугангач. Мен тууп баштаса жакшы эле болсо керек. 1 жыл 8 ай деп атат да, анан кийин этке кетет да, анан кийин бирок адан ашык деле боло берет экен, бирок анын мындай туубай калат экен да, күндөчү азайып калат экен да. Тооктор атайын даярдалган жем менен азыктанат. Ферма жумушун жаңыдан өздөштүрүп жаткан Чыңгыз Асанов алдыда кыш мезгилине даярдык көрүүдө. Булар ызык болуп калса дагы, суук болуп калса дагы, анан бирденкеден чочуп калса дагы токтотуп коет экен да жумурткасынчы. 4-5 күнгө токтоп калат экен да. Ошон үчүн буларга бир киши кирип, бир киши жумурткасын чогулуп, бир киши тазалаган жакшы экен да. Тойту күнүнө ошо бир 50-55 кило жемдейт. Челекти ошо расчеттоп эме кылып койгом, ошо бир челекке салып, бир акырына кетет да. Ошо менен эле расчеттоп туруп, бир челекти бир акырга эле бөлүп туруп салып коем. Эртең менен бир салам, кечинде бир салам, кечке малчы. 3 күндө, 2 күндө алып барып бир өткүзөм ошо. Оптом эле өткүзүп алам да. Ошо жарымы жемге кетсе, жарымы калат да. Азырынчачы. Күнүн экинчи жарымында фермер жумурткаларды чогултуу ишин баштайт. Андан соң базарга сатыкка чыгарууга даярдайт. Чыңгыз Асановдун айтымында 500 тооктон бир күндө 450ге чейин жумуртка алынат. Күнүгө тоокторго берилген жемден тышкары калган каражат үй-бүлөлүк кирешесин арттырууга өбөлгө болот. Күн кечке чогултулган жумуртканы фермер Талас шаарынын Борбордук базарына жеткирет. Анда атайын олтурган соодагерлерге дүйүнбада тапшырып, кайра айылына кайтат. Жумуртканы сатуу Азим айылынын колунда. Ошо буга чейин бизде соттулуктан чүйдөн келчү жумурткалар. Азыр ошо Таласта, ошо биз Талас областына деген канча деген жумуртка, менчик жумурткалар өндүрүлө баштап, тоок фермалар ачылып баштап, жакшы болду. Биздин жергиликтүү тургундар ошо биздин өзүбүздүн местный жумуртка алып, булардын качествосу жакшы, свежий келет дайыма. Ошо азыр бизге Чыңгыз аттуу бала алып келет. 5 таш айылынан 3 күндүн ичинде сатылып кетет. Мисалы 30 лоток алып келсе, 30 лоток 1,5 миң штук болот. Ал бир 2 күндө сатылып кетет, 3 күндө сатылып кетет. Жакшы. Базарда бир жумуртканын баасы 10 сомдон сатылат. Таластын жергиликтүү өндүрүүчүлөрү тарабынан алынган продукция шаар тургундарын камсыз кылат. Айыл аймактарда учурда тоок ферма ишин жөнгө салгандар көбөйүп барууда.
Нурузбек Шабданбек уулу, Бекжан Жумабек уулу, Талас району. Мектепти камсыздаган көмөкчү чарба. Талас районунун Калба айылындагы Анарбек Солтонов орто мектебинин өзүнүн 3 гектар көмөкчү чарбасы бар. Жер аянтын жылына мугалимдер жамааты өздөрү иштетип келет. Быйыл дагы 1,5 гектарга төө бурчак айдалган. Окуучуларга билим берүү менен бирге көмөк чарбадан киреше таап муктаждыгын камсыздаган мугалимдерге кабарчыбыз жолугуп келген. Анарбек Солтонов атындагы орто мектептин 3 гектар көмөкчү чарбасы бар. Анын 1,5 гектар аянтына төө бурчак айдалган. Жыл башынан бери айдап себүү, отоо чөптөрүнөн арылтуу, суугаруу жумуштарын мектеп жамааты өздөрү жасап келген. Бүгүн түшүм жыйнап сүйүнүп турган чактары. Ушуну жай бою күттү элек, өзүбүз эмгек кылып, мугалимдер жалпы жамаат эмгек кылды элек. Мына Кудай буйруса, түшүмүбүз бышып, берекесин берсин ушул түшүмүбүз. Мектепке эң керектүү өзүбүз пландап атабыз, интерактивный панель алып алалы деп, Кудай буйруса ошону алып алалы, Кудай буйруса. Андан башка дагы мектепке керектүү нерселерибиз бар. Ошол нерселерди алабыз деген ишеничтебиз. Абдан кубанычтабыз. Көмөкчү чарбаны иштетүүгө айылдагы механизаторлор дагы жардамга келген. Айдап себүү жумуштарын акысыз жасап беришкен. Балдардын келечеги үчүн жасалып жаткан мугалимдердин аракетин колдоого алышкан. Ушу мектепке жардам болсун деп техника жагынан жардам берем. Такай жерин айдап берем. Чөп айдаган жылдары чөбүн таңып берем. Эми менин салымым ушул. Балдарга, кичеке балдарыма салым ушу колуман келген ушул экен, жардам берем. Бекер чыгарып берем. Көмөкчү чарбада ошондой эле чөп айдалган. Быйылкы жылда чөптөн түшкөн каражатка мектепке керектүү каражаттар алынган. Көмөкчү чарбабыздан алган түшүмүбүздү сатып, жылда айтып атпайбызбы, жылда иштетип келебиз депчи. Былтыркы жылдын эсебинен көмөкчү чарбага ушул ашканага керектүү болгон бүт идиштерибизди алып алганбыз да. Андан сырткары ушул музыкалык аппараттарды дагы, микрофондорду дагы ушул көмөкчү чарбадан түшкөн каражатыбызга алганбыз. Бул болсо телефон кутуча, быйылкы жылдан түшүмүбүзгө муну дагы телефон кутучасы жасагыла деп келген бизге буйрук. Анан эгерде балдар телефон алып келсе, ушул жерге ар бирине салып коет телефондорун. Култап коет класс жетекчиси. Анан сабактан кетип баратканда кайра алып кетишет. Жылына мектеп көмөкчү чарбанын түшүмүнө мектепке керектүү каражаттарын алып келишет. Бул демек мамлекеттин жардамын күтпөй, ынтымактуу иш алып баргандан жыйынтыгы. Жарганаттар байырлаган кара коюн. Кыргызстандын аймагында 5 кичи корук түзүлгөн. Микрокоруктарга жергиликтүү мааниде коргоого алынган аймактардын статусу берилген. Мындай корук Бакай Ата районунун Кара Коюн кичи коругу. Курчоого алынган аймактарда эко тутумдарды калыбына келтирүүгө, сейрек кездешүүчү өсүмдүктөрдү жана жаныбарларды сактап калууга шарт түзүлөт. Кара Коюн кичи коругуна кабарчыбыз Сыймык Барманов барып келген. Соңку жылдары климаттын глобалдуу өзгөрүүсү Кыргызстанга дагы таасирин тийгизбей койгон жок. Кыргызстан өз мезгилинде климаттын сакталышын жана ошондой эле биологиялык ар түрдүүлүктүн жаратылыштын туруктуулугун камсыздоо максатында 2022 жылы президент Садыр Жапаровдун атайын жарлыгынын негизинде жана ошондой эле министрлер кабинетинин атайын токтомунун негизинде Кыргызстандын аймагында кичинекей коруктарды ачуу долбоору ишке ашырыла баштаган. Үстүбүздөгү 2024 жылы мына ушу Кыргызстандын аймагында жалпы 5 кичи корук ачылып, анын бирөөсү Талас облусунун Бакай Ата районундагы Кара Коюн кичи коругу ачылды. Өзүңүздөр көргөндөй биз азыр Орто Азия боюнча десек болот, жарганаттардын эң ири үңкүрүндө турабыз. Лидер коомдук фонду ошолордун жардамы менен түзүлгөн 5 микрокоруктун бирөөсү Кара Коюн микрокоругу. Микрокоруктун айланасында каралган мына жерде дикобраз деп коет. Кыргызча кирпи дикобразыбыз бар бул жерде. Анан дагы жазында гүлдөөчү жоо азындар, жоо азынын 2-3 түрү бар ушул жерде. Мындан ары бир 50 метрден ары
жарганаттар бар, эми жарганаттар азыр үйүн чыгып атат, убатасыздар болуш керек, аны эми тынчын албай эле коелу. Муну эми баягы оператор өзү тартып койсун, Аталган аймак өзүнүн тоолору, өңкүрлөрү, сейрек кездешүүчү жаныбарлары, эндемикалык өсүмдүктөрү жана сырдуу табияты менен уникалдуу. Дүйнөлүк банктын каржылык колдоосу менен Кара Коюн кичи коругунун 600 метр жери зым торлор менен торолгон. Бул үчүн 186 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Жаратылыш бир жакшы жаратып койгон бир кооздугу да бул жерде. Мынакей өзүңүздөр көрүп турасыздар, Рим деги курулган жанагы зданияларга окшоп турат да. Негизи бир жакшынакай болуп бир жаратылыштын бир кубулуштары да бир жакшы тарыхый. Ушул жерде Курман Натка киносунун эпизоддору жана өңкүрдө ушул жерде отуруп от жагып маназ айтып аткан жерлери ушул жерде тартылган. Анан жанагы Кокон хандыгынан келген ошол жерде жанагы согушуп ошол жерде тартылган жанагы отторду жанагы жаа менен атып аткан жерлер ушул жерде каралып калган да. Өлкө аймагы боюнча кичи коруктар Баткен облусунун Лейлек районунда, Ош облусунун Каракулжа районунда, Жалал-Абад облусунун Алабука районунда жана Талас облусунун Бакаята районунда ачылган. Башкы максат сейрек кездешүүчү жана кызыл китепке кирген өсүмдүктөрдү, ошондой эле жапайы жаныбарлардын генетикалык ар түрдүүлүгүн сактап калуу. Микрокоруктар өсүмдүктөрдүн тамыр системасын чыңдап, нымдын сакталышын камсыздап, селдерди алдын алат. Ушул багытта иштеген биз атайын адистерге ыраазычылык айтат элек. Ушул бизде жакшынакай үңкүрүбүз, каралбай калган үңкүрүбүз мынакей эми жакшынакай болуп, тозулуп, каралып калды да. Ушул Акназаров айыл өкмөтүндөгү атайын ушул тарыхый илгерки тарыхый мураска коргой турган дагы бир топ жерлерибиз бар. Ошолорду дагы акырындык менен буюрса баягы туристтерибиз ушул жакка келип кызыга тургандай кылып биз ошол жерди өркүндөтүп өстүрүп алышыбыз керек да. Кара Коюн коругунун жалпы аянты 1 гектарды түзөт. Бул микрокоруктар жергиликтүү маанидеги алгачкы коргоого алынган кичи коруктар болуп эсептелинет. Мындай кадам менен бул жердеги өскөн флора, фауна жана эндемикалык өсүмдүктөргө жагымдуу шарт түзүлөт, ошондой эле эко тутумдун туруктуу өнүгүшүнө дагы өбөлгө берет. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Бакаята району. Сиздер УТРК Талас телеканалы тарабынан даярдалган аймактар программасы менен тааныштыңыздар. Жергебизде тынчтык, өлкөбүздө өнүгүүлөр болсун. Саламатта болуңуздар.